Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан улам 7093 жергиликтүү тургун эвакуацияланып, 6079 жаран туугандарыныкында. Алар үчүн бүт региондордон гуманитардык жардам жиберилип, кыргыз эли биримдигин айгинелеп жатат. Бишкекте жашаган жарандар түшкө жакын уюшкандыкта жүк ташуучу унага калуучулардан келген азык-түлүктөрдү жыйнап башташкан. Уюштурамызга 4 саат болду. Кудай кааласа мына элдер колдоп атат. Ар бир келген адам кайдыгер карабай ушул өзүнүн жардамын берип кетип атышат. Кудай кааласа бул элибиздин берген жардамдарына кыянаттык кылбай, аманатка кыянат кылбай, бүт ошол Лейлекте, Баткенде болуп аткан, кыйналып аткан биздин мекендештерге Кудай кааласа жардамды жеткиргенге биз аракет кылабыз. Жарандарды жардам бер деп эч ким мажбурлаган жок. Калуучулар колдон келген көмөктөрүн көрсөтүшүүдө. Кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатак учурунда калкка көмөк көрсөтүүнү каалагандар өкмөт тарабынан Баткенге жардам штабына кайрыла алышат. Ал Кожомкул Каба уулу атындагы спорт сарайында жайгашкан. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Кызыл Жарым ай коому атайын учак менен медициналык дары-дармек, гигиеналык каражаттарды жеткирүүдө. Атылган штаб Баткенге уруксатсыз жүк ташыбоо керектигин эскертүүдө, анткени жарандык унааларды өткөрүү пункттары аларды киргизбейт. Гуманитардык жардамдар Бириккен Араб Эмираттарынан дагы келе баштады. Ал жактан 54 тонна азык-түлүк жиберилген. Кайдыгер карабай ушу келип бүгүн кол сунуп жардам берип жатабыз. Мен айтар элем, ушу бүгүнкү Орозон, Рамазан убагында азыркы соопчулук иштерди көп жасасак, кыргыз элим кайдыгер карабагыла бүгүнкү күндө Баткен эли аябай оор абалда турат. Жардам бериш керек. Кудай буйрса саясатташтырбай чечип алышыбыз керек. Кудай буйрса Баткен элине жардам, Баткен элине сабырдуулук, кайрат кылып туруңуздар. Кудайым кыргыз элибиз бирге, ар дайым бирге. Бул арада чек арада жабыркагандар үчүн мекенчил жарандар кан тапшырышты. Бул кадамды мурдагы офицерлердин Батыр коомдук бирикмеси атуулдук милдет деп эсептешет. Алар окуя болгон жакка барууга да даяр. До конца рабочего дня ошо тапшырабыз да, 100 киши кан тапшырат. Ошо андан тышкары Батыр коомдук бирикменин катарында тажрыйбалуу аскер кишилери, тажрыйбалуу офицерлер бар. Эгер мамлекетибиз мобилизация жарыяласа, мен ойлойм Батыр коомдук бирикменин жигиттери биринчи катарда болуп, биринчи катарда туруп, элибизди, жерибизди, мекенибизди коргоонго даярбыз. Эгер буга чейин республикалык кан борборуна кечке чейин 100 адам кайрылса, азыр түшкө дейре 100дөн ашты. Жарат алгандарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн кандын жана анын компоненттери жетиштүү. Бар эле телефон чалып атышат. Келип кан тапшыралуу дейт. Мейли келгиле деп атабыз. Көбүнчө патриоттук сезим ойгонгон биздин кыргыздын жигиттери, башка военный кишилер, эми билбейм кайсы жактан, баары жактан келип атышат. Ал эми саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев башында турган медиктер Баткен облусуна жөнөп кетишти. Мындан сырткары кала бийлиги тарабынан оор мезгилде мекендештерге колдоо көрсөтүү үчүн атайын бирликтүү эсеп ачылды. Мэриянын борбордук аппаратынын кызматкерлери ал жака бир күндүк эмгек акыларын котормой болушту. Муну башка мекемелердин кызматкерлери дагы башташты. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.